Анда кийинки сөздү Алым Машрапович агайыбызга берели. Келиңиз агай. Алейкум, урматтуу жолдоштор, урматтуу жердештерим. Мына бүгүн биздин алдыбызга Шабданбек Амиралиев келип, өзүнүн кандидатурасын койгону тууралуу айтып берген жатат. Коюп өтүп кетсин. Ошону менен биргеликте мен ошол колхозду бир топ жыл башкарма болуп иштегенмин. Бул Шабданбектин чоң атасы менен иштешкенмин. Амирали деп чоң атасы, бул Амирали деп эң күчтүү болуп жакшы билесиздер. Камбарали Бобулучту дагы ошол жерде мен бирге шайлаганбыз. Алдыңғы ең Кыргызстанда биринчи депутаттардан жакшы кызмат кылып берген. Ошол ата эненин жолуну жолдойн деп. Ошол Анда сөз Меңбаев Абдрахманова, келиңиз, сизге беребиз экен. Эми баягы дайыма болуп келип аткан баягы илгери Манас бабабыз деле чоң казатка аттангандай ушундай бир жарыштын алдында туруп атабыз. Мынабы бүгүнкү быйылкы шайлоого мына 400дөн ашык адам патриотторубуз ат салышып атыптыр. Анан эми бардыгы эле эл журт ушул өзү тааныган, өзү билген, анан ушул элдин кадырын билген, ошол элдин проблемаларын түшүнгөн, жөнөкөй, ак ниеттүү. Анда талапкердин өзүнө сөз берейин. Шабданбек Амиралиев, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Ушундай убактыңыздарды бөлүп, азыр жашоодо эң кымбат убакыт. Ушундай энелер отурат, аталар, аксакалдар. Баарыңыздарга ушундай убакыт бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Кудайым буйрса ушул жогорку кеңешке кетип аткан себептери ушул Кудайым эме кандай десем, сиздерге кызмат кылайын деп. Мыйзам көп, ушу карапайым элге, журтка пайдасы тийген мыйзамдарды жазып, Кудай буйрса. Анан биздин өкмөт башчыбыз Садыр Нуркожоевич айткандай, мектеп, жол, башка нерселерди өкмөт салат да. Анан куруу адаларга ушул малга чейин иштегенсиздер, биз ошол жерге сиздердин үнүңүздөрдү жеткирген өкмөткө, президентке, ошо өйдөгү адамдарга биз моштпуз. Мен ар дайым ушу карапайым эле үй-бүлөдөн чыкканмын. Өзүм 38 жаштамын. 3 кыз, 2 уулум бар. Анан ал жерге барып бир байыйын, акча табайын, же авторитет топтойн деген оюм да жок. Баарыңыздарга кетип аткан себеби ушундай карапайым менден чыгып, сурулуп, сиздерден бир суранып кетем, мени колдоп бериңиздер. Мен сиздердин ошол жерде үнүңүздөрдү улуу трибунадан айтып, кандай кемчилик болсо, кандай проблемалар болсо ошол жерде айтып, силердин үнүңүздөрдү жеткизип, анан бул жерде аксакалдар айтып кетти. Бул жактан баары эле көбү шайлоо десе эле бизди эле көп мындай келгиси келбей, мындай кандай десем көөнү айланып калыптыр да. Мен ушул нерселерди көрүп, мен ушул силерге убада берем, тыгыз байланышта болом. Ар дайым келип, силердин үнүңүздөрдү угуп, Кудайым буйрса ушул ноокатка бир жакшы нерселерге себепкер болуп, бир сиздердин да бүтпөй аткан муктаждыгыңыздарды ошол улуттуудан айтып, бир жакшы нерселерге себепкер болом деп ишенем. Алла колдосо. Ар дайым ушул бул жака аксакалдар айтып кетти жана чоң атам жөнүндө. Дагы бир жетин айтып кетейин. Чоң атам менен Камбар бабамдар, биз Бобулуктар чоң энебиз ушул жакта. Биздин чоң тагылар болосуздар да. Анан бул эр тарайын тартат дейт. Баягы күлүп дагы бет өрөйт, туйт дегендей, биздин чоң энебиз ушул жерде. Чоң атабыз Камбар бабам кыйын болушуна ушул жерден биздин чоң энебизди чоң атабыз алып, Бобуламин ошого уулдары кыйын төрөлгөн. Сиздер кыйын элсиздер, ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ушундай көп болуп, мен да мындай сүрдөп турам.
бирок Кудайым буйруса ушундай да жумуш менен көргөзөм сиздергечи. Рахмат. Ушундай тагалар. Şu yani. Жендер тока алам дегенбиз şu. Бересиңер. Берсеңер ишиңер жүрүшөт. Ошо. Şu чоң энебиз ушу сиздерден. Анан şu динге жакын намазкан аял болгон экен. Абаларынын атын аягы бардыгы дин да. Ушинтип койгон экен. Сайфидин, Арфидин, Алайдин, Салайдин, Шарабидин, Арабидин, Камалдин бул кишинин атасы. Айтор ушундай аял болгон экен. Анан секин өзүнүн сиңдилеринен бүт тартып кеткен ошол жакта. Абысындар дагы ошол жактан болот бардыгы. Айтор эми тууган урук куурсак куда болуп чыгабыз баарыбыз, сиздер тагабыз жем болобуз. Эми Шабданбек Амиралиевдин аяш аталары бар экен, Шакиров Мамат Азим ака. Келиңиз.